Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн кыргыз тилден бирөөңчөй аныктооч деген теманы өтөбүз. Өзүңөргө белгилүү болгондогудай, бирөөңчөй аныктоочтун бирөөңчөй баяндооч, бирөөңчөй ээден айырмасы жок эле болгону бул жерде бирөөңчөй болгон сүйлөмдөр аныктоочтук милдетти аткарып келишет. Сүйлөмдүн бир гана мүчөсү менен байланышкан бир нече аныктоочтор бирөөңчөй аныктооч деп аталат, башкача айтканда. Мисалы, менин ардактуу асыл конокторум ушулар. Бул жерде ардактуу асыл деген аныктооч сөздөр бир гана суроого жооп берип, аныктоочтун суроосуна сүйлөм ичинде бир гана аныктоочтук милдетти аткарып жатат. Дагы мисал келтирип көрөлү. Иванды билген, тааныган кыргыздар ага бирдемени бергичче чаччу. Бул жерде билген, тааныган деген аныктооч сүйлөм болуп саналат. Мындай сөз тизмектерин, аныктоочтук милдетти аткарган сөз тизмектерин биз бирөөңчөй аныктооч дейт экенбиз. Демек балдар, бүгүнкү бирөөңчөй аныктооч боюнча түшүнүк алдыңар деп ойлойм. Азыр силерге 41 көнүгүнү тапшырма берем. Жазып, көчүрүп, бирөөңчөй аныктоочтордун астын сызып белгилейсиңер. Ошондой эле балдар, дагы айта кетчү нерсе, бирөөңчөй аныктоочтор атоочтуктардан да турат. Мисалы, күнгө күйгөн саргарган кагазды ал колуна алды. Бул жерде күнгө күйгөн саргарган деген сөз бирөөңчөй аныктоочтор, бирок атоочтуктардан туруп атат. Бирөөңчөй аныктоочтордун катарын аткара ала турган зат атоочтор, сын атоочтор, ат атоочтор, атоочтуктар жана кыймыл атоочтуктар дагы болушу мүмкүн. Атоочтуктарга азыр мисал келтирип өттүк. Бирөөңчөй аныктоочтордун милдетин аткарган зат атоочторго көңүл бөлөйлү анда. Мисал келтирип көрөлү. Мисалы, колхоздун, совхоздун өстүргөн жүзүмүн, алмасын, алчасын, эң жакшыларын балдар бакчасына жөнөтүп турат. Бул жерде аныктоочтук милдетти аткарган сөздөр колхоздун, совхоздун жүзүмүн, алмасын, алчасын деген сөздөр. Булар баардыгы зат атооч сөздөр, бирок бирөөңчөй аныктоочтун милдетин аткарып келип атат сүйлөмдө. Анда бирөөңчөй аныктоочтордун милдетин аткарган сын атоочторго мисал келтирип көрөлү. Ажардын сулуу, сүйкүмдүү, ак жуумал өңүн көрүп, Сабитахун мурунтан эле кызыгып жүргөн. Бул жерде балдар, сулуу, сүйкүмдүү, ак жуумал деген сын атооч сөздөр сүйлөмдө бирөөңчөй аныктоочтордун милдетин аткарып жатат. Эми бирөөңчөй аныктоочтун милдетин аткарган ат атоочторго мисал келтирип көрөлү. Алардын жана силердин жасаган ишиңер көңүлгө жагат. Бул жерде алардын, силердин деген ат атооч сөздөр бирөөңчөй аныктоочтордун милдетин аткарып келди. Ал эми жогору жактын атоочтуктардын бирөөңчөй аныктоочтордун милдетин аткарып келгенине мисал келтирип өткөнбүз. Мына ошентип балдар, силер бирөөңчөй аныктоочтордун милдетин зат атооч, сын атооч, ошондой эле ат атооч, анан атоочтуктар аткара тургандыгын билдиңер. Үйгө тапшырма катары берилген 41 көнүгүнү аткарууну унутпагыла. Азыр болсо сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.